Мен кээде дарат менен жатсам дагы эртең менен саар карасам түшүркөп калган болом. Акыркы күндөрү ушул нерсе көп кайталанып жатат. Өзүм 5 убакыт намаз окуйм. Эмне кылсам болот бул көйгөйдөн арылуум үчүн? Түшүркөгөнүмдүн айынан 2-3 күндө тынбай жуунуп жатам. Кээде жуунуп болгон соң эртеси кайра эле түшүркөп калган болом. Жана мен жуунбай эле таямым аркылуу намаз окуйм. Себеби көп жуунчу болдум акыркы күндөрү. Больницага көрүнүшүм керекпи? Жок, эң негизгиси жашыңыз канчада экенин билбей калдык. Жашыңызды айтсаңыз болмок. Үйлөнүү керек. Эгер убакыт келген болсо, убакыт келе элек болсо, аял заты жөнүндө ойлонууну артка таштап, канткенде мен билимдүү жигит болом. Канткенде мен келечекте эл уулу боло алам. Өнөр жагынан же илим жагынан, же кесип жагынан. Ошол жак менен эртеден кечке аял жөнүндө ойлонгонго да бир аз да убакыт калтырбай, тынбай эмгектен иштесе, кечинде баягы кыргызда сөз бар, жакшы сөз. Жыга чапкандай сула уктап калыптырмын деп. Келип кечки намазыңызды окуп эле сула уктап калып, эртең менен намазга туруп эле даратыңызды алып намаз окуп кете бере турган абалга келсеңиз, Кудай буйруса, мени орозо карматып койгондон кийин өзүнөн өзү баары ордуна түшөт, Кудай буйруса. Анан бассаңыз дагы, турсаңыз дагы, базарга барсаңыз дагы, көчөгө чыксаңыз дагы, окууга барсаңыз дагы, эмне ишке аралашпаңыз, мээңизде жалаң аяк иш ойлонуп жүрүп алсаңыз, албетте ушуга окшогон көрүнүштөр боло бериши мүмкүн.